Эртең саат 10:00-дө салттуу музыка жумалыгы башталып, Уркуя Салиева атындагы сейилбагында аспапчылык күнү болот. Анда улуттаркы көргөзмө жарманкеси өткөрүлөт. Ал эми саат 11:00-дө Улуттук тарых музейинде 9-эл эл аралык музыка жана би конгресси башталат. Ага Индия, Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан, Германия, Венгрия жана башка өлкөлөрдөн окумуштуулар келет. Ал эми алыскы чет мамлекеттердин илимпоздору конференцияларга онлайн режимде катышат. Конгресс эртең саат 9:30-тан баштап уланат, кечки 17:30-га чейин. Анан 21 күнү Дастан күнүнө карата Замирбек Үсөнбаевдин мастер-класстарын жана ал кишинин шакирттеринин мастер-класстарын биз Тарых музейинде көрмөкчүбүз. Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Россия Федерациясынан, Тыва, Алтай, Хакасия республикаларынан салттуу музыка искусствосун алып жүрүүчү өнөр ээлеринин мастер-класстары Алыкул Осмонов атындагы Кыргыз улуттук китепканасында болмокчу. Ошол жерде ар бир мамлекетке арналган залдар бар. Ошол жерде ошол келген коноктордун мастер-класстарын көрүп алсаңыздар болот. Эл аралык масштабта өтүп жаткан иш-чаранын максаты ааламдашуу доорунда салттуу музыкалык искусствонун сакталышын, өркүндөтүлүшүн, мазмундук, формалык жактан трансформацияланышын талкууга алуу. Ошондой эле музыканын тарыхый, маданий, философиялык жана социалдык маселелерин изилдөө, аларды келечек муунга өткөрүп берүү. Бул конференцияда өзүңүздөр билгендей биздин ушул кыргыз маданиятындагы, кыргыз күүлөрүндөгү жанагы күү менен ооруларды дарылоо, бакшылардын дарылоосу, ошону менен бирге Манас эпосундагы эмоционалдык таасирлер жана башка, кыскасын айтканда, салттуу музыкалык искусствонун биздин адамдардын психологиясын жана ошондой эле ден соолугун чыңдоодогу биздин табият менен болгон баягы айкалышуусуна дагы бир өзгөчө таасир бере тургандыгы карала турган маселедеги атайын уюштурулган конференция. Салттуу музыка күнү быйыл 18-чи рет белгиленүүдө. Бул күнгө карата жарыяланган жумалыктын өзгөчөлүгү анын программасына буга чейин башка түрк тилдүү өлкөлөрдө өткөрүлүп келген музыка жана би конгрессинин камтылышы болду. Жумалыктын алкагында Дастан, Күү, Өр күндөрү өткөрүлүп, 25 апрель күнү Кыргыз улуттук филармониясында чоң гала концерт менен жыйынтыкталат. Гала концерти ачык, кыргызстандыктардын баардыгы келип, катышып, көрүүгө бардык мүмкүнчүлүгү бар. Ошол менен жумалыкты быйыл абдан жогорку деңгээлде белгилөө пландарыбыз бар. Эртеңден баштап кыргызстандыктар келип катышса болот. Бүгүнкү ааламдашуу мезгилинде бул салттуу музыканын кадыр баркы, мааниси жылдан жылга көтөрүлүп бара жатат. Бизде мисалы үчүн 18 жыл мурда ушул башталып, Роза Аманованын демилгеси менен мына бүгүнкү күндө ушул деңгээлге келип жетти. Дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүнөн бүгүнкү күндө бизге өнөрпоздор келип өздөрүнүн өнөрлөрүн тартууламакчы. Бул иш-чаралардын алкагында Кыргыз улуттук Манас театры тушоо кесүү концертин берет. Белгилей кетсек, жумалыкты өткөрүүгө мамлекеттик бюджеттен жалпы 1 400 000 сом каралган. Автандил Бактыбеков, Келдибек Уланбеков, СТВ.